жанагы кыздарды ала качуу бул сиздин салтыбыз деп айттыңыз эле го, анан мындан улам коомчулукта талкуу жаралды да. Эмне үчүн мырза бийликтеги мырзаларды кордуп көргөн айымдардын тагдыры кызыктырбайт деп сиздин комментарий? Мындайда ал жерде мен көтөргөн мыйзамдуу долбоор ал мал урдоо боюнча да. Бизде Кыргызстанда мал урдоо күчөп кетти. Күчөп кетти дегеним кандай, мындай токтобой атат да. Мисалы мен Жалал Абад областынын Оке районунанмын, чек арада жашайбыз да. Малды үйрү менен айдап алып барып Өзбекстанга алып киришет. Канча деген үй бүлөлөр өзүнүн мүлкүнөн, ушу мал мүлкүнөн ажырап атат да. Ошону күчөтүш гана майында болгон. Анан тиги Дастан Бекешев кайра эле ал башка эле нерсени эми аны ал депутат болгондо ошону сунушташ керек болчу да. Мен айткан маңызым, сөзүм мындай. Бул биздин салтыбыз болгон. Аны сиз деле жакшы билесиз. Биз ошентип ала качуу деп атап коебуз, бирок ала качуу деген аял затын өзүнүн калоосуна каршы бир күчкө салып, же бир колу бутун байдап ала качуу эмес. Ал болбойт. Мисалы мен өз мезгилинде ала качуу деп ошентип аталчу эле да бизде, бирок ал мындай прямом смысле эмес. Кээде азыр бизде чет өлкөгө көрсөтүп атышпайбы? Ала качуу деген бул жапайылык. Жок, ал ошентип аталуучу. Түздөн түз жана антип алып качкан, бул конечно мыйзамдын астында жооп бериш керек. Андайга мен мисалы как депутат катары толугу менен каршымын. Просто жана СМИлерди билесиз, силер СМИсиңер кап болбоңуздар. Кээки жерин ошо кыска сөздү кыскартып бүзүп чыгарып алып туруп да анан заголовкасына жазып коет экенсиздер. Эми сиздер эместир, может башкалардыр заголовкасына жазып коюп, момундай ушинтип айтты депутат деп. Жок, андай эмес. Ала качуу бул илгертеден биздин салтыбыз болуп келген. Буганы биз мисалга алсак, коомдо баягы зордук зомбулук көргөн бир канча резонанстуу окуялар болду да. Ошонун ичинен сиз депутат катары кайсысына көзөмөл кылдыңыз? Бардыгына эле көзөмөл кылдык. Мисал катары бир экөөнү айтсаңыз. Көп. Эми мен сизге мисал катары азыр мен депутат болгон 6-чакырылышта бир жылча депутат болдум, аз депутат болдум. Бардыгына карап турдук. Ушул жерден жогорку кеңештен көтөрүп турдук. Биз кээде көтөрбөсөк дагы, кээде бардыгы 1-2 депутат көтөргөндөн кийин ал маселени уже көтөрүш туура эмес деп кажеттейбиз да. Бирок биз ошо МВДга, башкага толугу менен айтып турдук, караңыздар, бул туура эмес, терс бул көз караш. Конечно, бул эми мындай да адам урдоо деп ал бөлөк. Мен айткан сөзүм дагы бир жолу кайталап айтып коем, биздин салтыбыз илгери болчу. Ушундай салтыбыз болгонду, бул тарыхтан. Анан биз тарыхын билбеген эл кантип биз келечегибиз болсун туура. Мен тарых жөнүндө гана айткам ал күнү. Анан СМИлер мына кап болбоңуздар дагы бир жолу кайталап коет. Бир кыскасын кыскартып алып туруп, заголовкасын башка жазып чыгарышты. Ал туура эмес. Мен толугу менен мисалы аны колдобойм. Адам урдоо сөз түрдө, анан мен ошо Дастан Бекешевге айттым да, ал атайын ошол жерде мындай кылып бир өзүнүн позициясын туура эмес жактан көрсөтүп туруп алды да. Анан мен сурай бербедим, сиз эми шаарда туруп билбейтирсиз. Мисалы келтирейин сизге, мисалы бир үй бүлө, мисалы мен айылда төрөлүп чоңойгон адам катары айтайын. Бир үй бүлө бир сан мал менен бир үй бүлөнү багат. Ошону урдап кетсе алар ачка калып атпайбы? Маселе ошондо болот. Мен ошол маселени көтөрүп ал мыйзамда болбо, кыз ала качууга, адам ала качууга тиешеси жок. Биз ошо мен көтөргөн мыйзам долбоор именно ошогочу. Анан тиги эки жолу, бир жолу жооп берди. Анан өзү айтып атпайбы? Аял ала качуу деп. Аял ала качуу деген эми мен айттым, илгери бизде салт болгон. Азыр мыйзамды күчөткөн, туурабы? Ал тез көрүнүш, андай болбош керек. Эч качан бир аялды, бир кызды өзүнүн калоосуна каршы бул мыйзам менен жооп берди. Бул ала качуу эмес, эми биз ошентип айтып көргөнүм калганбыз. Бул адам урдоо болуп эсептелет.